Эч качан бул адамдар менен дос болбоңуздар жана жанына жолобоңуздар. Видеону толук көрүңүздөр. Дал ушул адамдар менен дос болуудан абайлаңыз. Биринчиси кекчил, кек сактаган. Бир аз сөзгө деле кек сактап капа боло берген адам менен дос болуудан этек болуңуз. Себеби бул адамдар менен дос болсоңуз тууган сиздин көңүлүңүздү орто берет. Сиздин айткан сөздөрүңүз ага жакпайт. Сиз туура сөздү айтып атсаңыз да ага жакпайт. Кек сактай берет. Ал эми экинчиси туугандар мунафык. Мындайча айтканда эки жүздүү адамдар бар. Siz ага bir söz сүйлөсөңүз, сиздин сөзүңүздү жалпыга алып барып жеткирип келет. Ушакчы адам. Антамча адамдар бар, сиз ушундай дос деп сырыңызды айтасыз, бөлүшөсүз, кайгы мууңузду айтасыз, бирок сиздин сөзүңүздү канча деген адамдарга жайылтып койгон болот. Ал эми үчүнчүсү туугандар сиздин акчаңыз үчүн, сиздин сулуу аялыңыз бар үчүн, сиздин машинаңыз бар үчүн дос болгон адамдар дагы толтур азыр. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат: "Сен досуң ким экенин айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем" дейт. Сиз ким менен дос болсоңуз дагы ошол досуңузга карап, "Досум, мен сени Алла үчүн жакшы көрөм жана Алла үчүн мен сени дос болдум." Себеби кыямат күнү адамдар өзүнөн чыккан терге ушунчалык батып кыйналып атканда, сиз ким менен Алла үчүн дос болсоңуз, ошол инсан менен биргеликте Аллах Тааланын рахмат көлөкөсүндө турасыздар. Досуңуз менен ушул жерге келишти Аллах Таала насип кылсын.